ата энеге жакшылык кылуу дегенде кээ бирки жакшы сөздөрдү же болбосо майрамдарда гүл берип койгонду, же болбосо анча мынча бир кээ бирки нерселерди алып берип койгонду эле элестетип калабыз да, өкүнүчтүүсү балдар. Чындыгында ата энебизге күйгөндүгүбүз алардын барында да, жогунда да, алардын астында болсок да, болбосок да ар дайым аларга жакшылык кылып турушубуз керек экен. Тарыхта айтылат, Рабия деген киши жолдогу ташты, мусорду, нерселерди алганда дагы бул атам үчүн, бул апам үчүн ушул жакшы ишти кылдым деп ниет кылат экен эле. Ал эми Али ибн Хасан, Аллах андан ыраазы болсун, тамак жегенде ата энеси менен бирге жебейт экен эле дейт. Атасы апасы менен бирге тамак жегенде тамак жебей туруп турат экен, ата энеси жеп алганга чейин. Анан бир күн сурашыптыр, сиз ата энеңиз менен чай ичкенде, тамак жегенде эмнеге жебейсиз десе, ошол тамактагы, табакта турган тамакта ошол мен алып жей турган кайсы бир бөлүгүнө атамын же апамын назары түшүп турган тамакты алып жеп койбоюн. Ошолор өздөрү каалап турган тамакты жесин. Ошолордун жүрөгүндө бир аз бир нерсе калып кетпесин. Ошондуктан мен тамак жебей турамын. Атам менен апам жеп бүткөндөн кийин андан кийин жеймин деп айткан экен. Ата энеге сый урмат, алардын каалоосуну алдыга коюу ушундай болгон экен. Суфиян ибн Уяйна деген алым айтат, аятта Кур'ан-ы Керимде келгендей, анышкурли вали валидейк, мага шүгүр айткын жана ата энеге деген аят бар да. Ошол жерде айтат, ошол алым, кимде ким намаз окуп, 5 вакыт намазды окуган болсо, ал Алла Таалага шүгүр кылган болуп эсептелет дейт. Ал эми намаздан кийин ата энесине дуа кылган болсо, ал ата энесине шүгүр кылган болуп эсептелет дейт. Алла Таалам ар бирибизди Алла Таалага шүгүр кылганды жана ата энебизге шүгүр кылганды насип кылсын, товфук берсин.